абдан жакшы жолугушу болду. Чоң рахмат сиздерге. Бай ишенип, тартынбай, мына биздин элибиздин жакшы ушул, биз ачык элбиз да, эч качан тартынбайбыз, баарын айтабыз. Биз ушу менен Кудай кааласа өнүгүп кетебиз. Биздин баарыбыздын сыртыбызда, ичибизде жок. Кыргыз эли ушу менен күчтүүбүз биз. Сыртыбызда айтабыз. Талашсак, тарышсак да, урушсак дагы кийин аны чечип алабыз өзүбүз. Мына бүгүн дагы жакшы сөздөр болду, катуу сөздөр болду. Мына ачык сөздөрдү уктум, ар бийликтин бутактарына айтылган сөздөрдү. Анын баардыгы боюнча биз алып барабыз. Иш алып барабыз, жөн калтырбайбыз. Мен ошон үчүн келдим угайын деп, урматтуу агай туугандар. Да, поедьте завтра. Тергөө мөк дегендерибиз бар. Сыртта ушу чыгарган маселебиз ошол аябай Где назым бок? мына рамканын ичинде. Kaldı жайлоо сен жакшы тоо гүлдөнүп да бизге тоо бала. Ар кайсы мына балдык. Болду, бектенде өрөн бала арчылар билимдигиде. Торлочана долбоорун чаткан айдарлар негизинен жылуу автобусунда 32 айыл, Орохко долбоор жалпы 12 айды камтыйт. Жана ушул тогуздуруудун 2 айыл жалпы. Кыздарыбыз да жакшы иштеди. Конечный точка чейин бул жакка чейин чыгат. Полностью ушу кара тектир айылына кирген ушу. Региондарды өнүктүрүү боюнча борбордук бийлик тараптан баардык болгон мүмкүнчүлүктү аймакка, регионго бүт саясатты, бюджеттик, финансылык, кредиттөө саясаты, салык саясатын мына буруп атабыз. Эми жергиликтүү бийликтагы бийликтер, акимдер, губернатор, айыл өкмөттөр жана башка жетекчилер ушундай шарттуулуп атканда, силер дагы кыймылдап, иш пландарды түзүп, аракеттерди жасап, жумуш орундарды түзгөнгө, шарт менен инвестиция алып келгенге, жанакы ал бүгүнкүдөй ишканаларды колдоп, жана укмуштуу базчылар бар экен. Булардын башын бириктирип, кооперация кылып, ассоциация сыртка чыгарганга мына даяр экен баардык тең. Ушуга аракеттер болуш керек. Буяка жаңы технология алып келгендерди аракет кылыш керек. Мына азыр таза суу кетип атат, ирригация кетип атат. Келип аткан каражаттардын баардыгын көзөмөлдөп, ошол туура кеткен үстөн иштешиңер керек. Жергиликтүү бийлик, баардык органдар социалдык объекттер саналып тештирүү боюнча жергиликтүү бийлик иштешиңер керек. Коңшулар өлкөлөр менен дүйнөлүк таңдаштыкка биз экологиялык таза продукция менен гана келечекте турушуп бере алабыз. Биз ошону кармашыбыз керек, урматтуу агайын туугандар. Биздин жер, мына биздин фермерлер, дыйкандар синтетикалык жер семдиктерди, же пестицидти пайдаланбайт көп деле. Ушул биздин тазалыкты биз кармаш керек. Генетикалык жана модификацияланган организм бизде колдонулбайт. Ушуну кармап, ушуну өнүктүрүшүбүз керек. Өнүктүрүп, ушуну менен биз сыртка чыга алабыз. Мына ушунун үстүндө дагы иштеп атабыз. Ачык айтканда айтып атам, Россияга жетиш үчүн көп тоскоолдуктар болуп атат. Рынокко жетиш үчүн конкуренция көп. Биз өзүбүзгө жакын Кытайга чыгышыбыз керек. Бирок Кытай киргизбей атат. Талап күчтүү. Кытайга кирип алсак, биздин
айылчылык продукцияны бияка алып кирген. Бияк чоң рынок. Экологик таза продукция менен гана аларга киребиз, конкуренция кылабыз. Эмне үчүн дегенде, Кытай азыр абдан өсүп атат экономикасы. Таза тамак жейм дегендер абдан көбөйүп атат.